Эмне үчүн сиздин небереңиз болбой калды? 12 декабрь улуттук адабият күнү жана залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган иш-чаралар уланууда. Бүгүн бул күндүн урматына Баткен шаарындагы Ленин орто мектебинде Алам Алпы Айтматов деген аталыштагы адабий кече өттү. Анда мектеп окуучулары залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын үзүндүлөрүн окуп, жазуучунун чыгармаларына жазылган обондуу ырларды аткарышты. Бүгүн 11 класстардын менен биргеликте Алам Алпы Айтматов аттуу иш-чарабызды өткөрүп жатабыз. Мына ошол 11 класста окуучулар ушул Чыңгыз Айтматовдун бүт чыгармаларын окуп чыгабыз, повесттерин, романдарын окуп чыгып, ошонун кандай өздөрүнө таасир калтырды, кандай нерселерди алды. Мына ушул боюнча сахналаштырып, ошол ар бир чыгармадан үзүндү аткарышып, бүгүн ошол иш-чараны өткөрүп жатабыз. Мадина Абдимиталова Айтматовдун чыгармаларын сүйүп окуйт. Ал бүгүн Кыямат романындагы Бостондун аялы Гүлүмкандын ролун ойноду. Дүйнөгө таанымал залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата чыгармаларын сахналаштырып жатабыз. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан биз өзүбүзгө жакшы сапаттарды алдык. Биз ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун мындан ары чыгармаларын окуп, аздектеп, ар дайым эсибизден чыгарбастан биздин жүрөгүбүздө өмүр бою Чыңгыз ата деген бойдон калат. Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов көзү болгондо быйыл 94 жашка чыкмак. Жазуучунун көпчүлүк чыгармалары бүгүн мынтип шедеврге айланып, Айтматов ааламы деген түшүнүктү калыптандырууда. Сезима Жураева, Кудайберди Дүйшеев, Сабира Бакирбек кызы, Саламедия, Баткен. Каада сал деп ага жан дүйнөңдү курман кылсаң, анда сенин адамдыгың кайсы?